Узрайым, Кыргызстанга кош келдиңиз. Сиздин Кыргызстанга, Бишкекке, Борбор Азияга сапарыңыздын алдында Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Анын ичинде Кыргызстандагы адам укуктары, сөз эркиндигине байланыштуу маселелер да козголду. Дал ушул маселелерди сиз Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү, расмийлер менен жолуккан учурда көтөрдүңүзбү? Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын жана анын элинин демократиялык өнүгүшүн колдойт. Бул жактагы жолугушууларда сөз эркиндиги, жарандардын эркин чогулуу укугу, жалпы эле адам укуктарына байланыштуу универсалдуу баалуулуктардын сакталышы боюнча маселелерди көтөрдүм. Ал жолугушуулар өтө конструктивдүү жана жемиштүү өттү. Сиз билгендей, Кыргызстан эгемендигинин 30 жылдыгында 30 жыл ичинде ар кыл окуяларды башынан өткөрдү. Эгемендиктин алгачкы жылдары демократиялык аралча катары таанылганы дагы белгилүү. Андан бери бир топ бийликтер алмашты, конституция өзгөрдү, акыркы эле жылдарды эске алганда башкаруу системасы өзгөрдү. Анан сиздин көз карашыңызда Америка Кошмо Штаттарынын бийлик өкүлү катары Кыргызстан дал ушул баалуулуктарды сактап келе жаткандыгы байкалабы же аймактардагы башка өлкөлөр багыт алган жолго түшкөндөй сезилеби? Бакыт, Кыргызстандагы башкаруу системасын өлкө жарандары жана анын бийлиги аныктайт. Ошол эле кезде биз универсалдуу адам укуктарын урматтаган, туруктуу башкарууну жана күчтүү институттарды түптөөнү көздөгөн өлкөлөр узакка созулган бакубатчылыкка, коопсуздук менен стабилдүүлүккө оңой жетише алат деп ишенебиз. Кыргыз эли демократияга умтулууда Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдөн айырмалана алды жана биз анын умтулуусуна колдоо көрсөтүүнү уланта беребиз. Азыркы учурда Украинадагы абал жалпы дүйнөнү ойлондурууда. Бул окуялардын Борбор Азияга таасири жөнүндө дагы көп сөз болуп жатат. Дал ушул шарттан алганда Америка Кошмо Штаттарынын Борбор Азиядагы колдоосу, саясатында өзгөрүү болушу мүмкүнбү? Орусиянын Украина элине жана анын эгемендигине каршы бүлүк салган абийирсиз агрессиясынын фонунда АКШ Борбор Азиянын эгемен, коопсуз жана аймактык бүтүндүгү сакталып турган өлкөлөрүн мурдагыдай эле колдой берет. Бул аймактын эли дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эле гүлдөп өнүгүүгө татыктуу деп эсептейбиз. Ошондуктан биз жоопкерчиликтүү бийликке, демократиялык институттарга жана башка өнөктөштөрүбүзгө колдоо көрсөтүүдөн кайтпайбыз. Орусиянын ырайымсыз агрессиясынын кесепети Украинада эле эмес, андан башка аймактарга дагы сезилип жатат. Айрыкча бул азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздукка тиешелүү. АКШ эл аралык өнөктөштөрү менен бирге, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттери менен Орусиянын ырайымсыздыгынын кесепеттерин жумшартуу жаатында аракеттерди көрүүдө. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын мамилелери тууралуу суроого дагы убакыт бөлүп, көңүл бөлгүм келип турат. Буга чейин ушу эки өлкө ортосунда жаңы кызматташтык келишими даярдалып жаткандыгы буга чейин бир нече жолу кабарланган. Бул келишимдин абалы кандай жана качан кол коюлушу мүмкүн? Thank you, Bahut. I'd like to reiterate that my visit to Bishkek Менин Бишкекке келишим АКШнын Кыргыз Республикасы менен кызматташтыкты бекемдөөгө даяр экенин айгинелеп турат. Биз Кыргызстандын эгемендигин тааныган алгачкы өлкө болгонубуз менен сыймыктанабыз. 30 жыл аралыгында биз Кыргыз элине 2 миллиард доллардан ашык жардам көрсөтүп, эң ири донору болуп келдик. Биз эки тараптуу кызматташуу келишиминин түзүлүшү биздин мамилелерибиздин жаңы барагын ачып, өкмөттөрүбүз бирге аркалап келген жалпы баалуулуктардын негизинде кызматташуубузду тереңдетүүгө даяр экендигин ырастайт деп үмүттөнөбүз. A new landmark in our relations and affirm the readiness of both our governments
to deepen cooperation in areas of shared values. Урматтуу Узрайым, сизге мүмкүнчүлүк убакыт таап Азаттык радиосуна маек берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.